Тамашаларды баштайбыз, бирок ага чейин адаттагыдай эле салт болуп калганда куттуу студиябыздын коноктор менен тааныштыра алалы. Ооба. Бүгүн бизде жогорудагы Радиодо иштеген ар бир диджейдин башкы куралы бул үн. Мына ошол коңур үн менен миңдеген адамдардын жүрөгүнөн орун таап, көпчүлүк сүйүп уккан диджей боло алышат. Биринин үнү жагымдуу болсо, бири сөзгө чечен, сөз баалап сүйлөп, жүрөк эргиткен керемет сөздөрдү шууруга тизгендей кылып микрофон алдында кызмат кылышат. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Кутмандуу кечиңизде мен жигиттер. Ал эми бир учурда үнү аркылуу Кыргызстанга белгилүү болгон диджейлер азыр кайда? Таппай эле калчубуз. Азыр болсо Көңүл ачуучу музыкалык радиолордун катарын толуктаган Миңкыял FM радиосунун мурдагы диджеи Акыл Жеңишбек уулу бул аталган радиодо 10 жылга чукул иштеп, өз германдарын топтой алган. Мен 2009 жылдан баштап 2017 жылга чейин радио тармагында диджейлик кызматымды аркаладым. Бул жыл аралыгында кадимкидей эле башкалар сыяктуу эле мен дагы кастингке келип, кастинг аркылуу өтүп, анан ошол жылдар аралыгына чейин эмгек кылган болчумун. Башында ошол биринчи радиого иштейм деп келген учурда абдан көп адамдар бар болчу. Ошолордун арасынан именно мен алынам деп учуктасам түшүмө кирген эмес, бирок ошо аракеттин жыйынтыгы менен анан жумушка алынганбыз. Ал учурда ошо биз жумушка алынган учурда биринчи этаптан, экинчи этаптан, үчүнчү этаптан өткөндө эң акырында Жазгүл Жолдубай кызы экөөбүз калган болчубуз. Бирок жетекчиликтин айтымы боюнча биз экөөбүздүн бирөөбүз калмакпыз. Бирок ошол экөөңүздөрдүн бирөөңүздөрдү алабыз деп экөөбүздүн ортобузда катуу таймашып жүрүп, бирок жыйынтыгында экөөбүз тең калганбыз. Он жылдын аралыгында кызмат кылган экенмин. Өзүмдүн башка жумуштарымды, өзүмдү башка тармактан дагы сынап көрүү максатында өзүмдүн каалоом менен кеткем. Бирок баягы эфирге көнүп алгандан кийин угармандар менен баарлашып, алардын жакшы сөздөрүн угуу адамга дем күч берет да, жакшы сөз жан эргитет демекчи. Анан анын сыңарындай кээде ойлонуп кетем, азыр деле барып кайра иштесемби, бүкүн башка радиодо иштеп көрсөмбү деген баягы бир жерде иштеп көбүрөөк иш алып баргандан кийин ошол нерсени кайрадан жан дүйнөм көксөй берет экен да. Ошол бир мен эсимде жок 14 февраль беле же 23 февраль беле мен өзүм саз тумалап эфирге чыкпай калгандыгыма байланыштуу мага белекти ошол ноутбукту таштап кетишкен экен да. Коомдук телерадио корпорациясынын кызматкерлерине. Анан мага жетекчилик тараптан чалуу келип калды, сага бир белек келди, жакшы болуп калсаң келип алып кетсең болот деп. Эмне экен десем, билбейм, бир аябай оор белек экен, чоңураак коробка экен деди. Бир чети тамаша го, бир чети чын го деп анан барып карасак, чын эле ноутбук экен. Өтө таң калганбыз. Андан кийин уюлдук телефон келген, акыркы модельдеги күндүк жашоодо колдонулган косметика каражаттары бул жакта эле калчу. Ушул эле радионун дагы бир диджейи Улан Улук болсун радио тармагынан алыстаганына аз эле убакыт болду. Ошого карабай баары бир өзүнө эфир тартып турарын айтат. Ал кезде Миңкыял FM радиосунда Кычтыкбек Кожобеков иштечи. Ал байке менен байланышып ушундай мен окуумду аяктап атам, сиздер менен иштешейин десем, макул келип көр, байкаштырып көрөлү, үнүңдү жаздырып көрөлү. Эгер коллективге көнүп иштеп кете алсаң, анда көрөбүз дагы деди. Ошентип 2010 ысык жайдын аптабы Борборго келип бир айча баягы орусча айтканда стажировкада жүрдүм. Үйүндү угуп көрүштү. Андан сырткары дагы баягы коллективге дагы аралашып кет деген нерсе бар да. Ошол коллективге көнүп кете алсаң иштешебиз деген болчу да. Учурда радиодон кеткенден кийин эс алып жүрдүк, жарым жылча эс алып, үйдө жүрдүк, көлдө жүрдүк. Анан азыркы учурда үн жаздыруу продакшн бар. Ошол жерде үн жаздырып, рекламный роликтер жасап, ошол эле үн багытында, радио багытында десек болот, эмгектенип жатабыз. Радио мен үчүн
ушул студенттик кезимде кызыккан бир жетейин деген кыялым болчу. Мен мектеп кезинде же окуп жүргөндө кызыкпаптырмын, радио багытында эмгектенем деп кызыгып баягы аракет кылбаптырмын. Ушул жогорку окуу жайды аяктаган жылдары гана ушул кесибим кичине ушул тарапка жакын болгондуктан кызыгып радионун тузу оор деп коет го. Ошондо акырын өзүнө тартып алды. Радио мен үчүн эми өзүнчө бир дүйнө. Иштеген ишим учурда радио тармагында иштебесем да, буга чейин иштеген ишим бир кезде кыялданган кыялдарым. Кыргызстан обондорунун мурдагы диджейлери Аскат Алдашев, Нурзада Жолдошова, Дарья Санташева, Улук Сапаров өңдүү диджейлер азыркы күндө өздөрүн теле тармагында сынап жүргөндөрүн байкасак болот. Жана бул жарым саат ыртырмөгүздө Гүлнур Сатылганова толуктасын. Сага. Айпир Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Манай.